Жыл сайын облус аймагындагы каналдарга агып каза болгон учурлардын катталып келгени өкүндүрөт. Өзгөчө жайдын аптаптуу күндөрү сууга агып же чөгүп кырсыкталгандар көп кездешет. Жакынкы эле күндөрдө кандуу канал 2 жарандын жанын алганы маалымдалууда. Адамдар массалык түрдө эс алуучу жерлерде дарыялар, суулардын жээктери, каналдар дегендей ошол жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Ошондой эле жүргүзгөн алдын алуу иштерин жүргүзүп жатканыбыз менен бирок акыркы ушул айда бир 15 күндө суу Баткен шаарынын өзүндө эле сууга аккан 3-4 учур катталды да. Анын экөөндө кайтыш болсо сууга аккан адамдардын, анан бирөө жергиликтүү тургундар тарабынан куткарылып калган учурлар катталды бүгүнкү күндө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп турган бул канал Калкаш Батырканов атындагы канал. Мына ушул канал Баткен шаарынын бир канча калктуу конуштарын аралап өтөт. Мына ушул калктуу конуштардан өткөн бөлүгүндө дагы каналдын үстү жабылбастан ачык тургандыгы ушул канал курулгандан бери көптөгөн адамдардын өмүрүн алып тынды. Бүгүнкү күндө дагы бул каналдын үстү ачык болгондуктан күн ысыгына байланыштуу жергиликтүү жашоочулар сууга түшкөн учурда же башка бир өздөрүнүн ушул күнүмдүк турмушунда бул суудан пайдалануу учурунда сууга агып кеткен учурлары көп катталып жатат. Шаар тургундары көйгөйдү каналдын үстүн жабуу менен гана чечүү керектигин белгилейт. Антпесек жыл сайын каналга агып каза болгондордун санын кыскарта албайбыз дешет. Мына каналдан нече адамдын өмүрү кетип атат, мисалы үчүн. Нече канчалаган адам агып, тутулганы тутулуп, тутулбаганы агып кетип атат. Өмүрү кыскарып, жок болуп атат мына. Ошон үчүн мунун үстүнө карап, жаап, мисалы үчүн мына азыр биздин айылдын башыдан мына ыртысын нересиге чейин жаап коюш керек да. Жок дегенде ошондой кылып жаап койсо, жокору агым айыл туруп тура берсин. Жокору жагы канчалык неме болсо тура берет. Ошону пасчагын жааш керек, айылдан пасчагын жаап коюш керек немеге чейин. Мына ыртыска чейин жааш керек да. Чынында элечи Баткен шаарында жалпы элдин көйгөйүнө өйтүп кирген бир гана канал бар. Бул каналдын аралыгы макул ашып кетсе 3 чакырым болушу мүмкүн да. Ошол 3 чакырым канал акыркы 10 жылда ондогон адамдардын өмүрүн алып кетти. Анын ичинде жаштары да, карлары да бар. Жылан жакпай, жылкы теппей ушул каналдын кандуу канал биздин адамдарыбыздын өмүрүн алып кетиши эмне үчүн биздин жетекчилердин көңүлүнө өйтпөйт. Бардык ишин токтотуп коюп, биринчи ошол элдин канын, элдин өмүрүнүн четтен алып кетип аткан, акырын билгизбей алып кетип аткан ошол каналдын үстүн жаап коюш керек го деген ойдомун да. Жергиликтүү жашоочулардын пикирин уккан соң шаардын тургундарынын коопсуздугунун алдын ким алат деген суроого жооп издедик. Каналдар суу чарба башкармалыгына караштуу болгондуктан жергиликтүү жетекчилер сунуш берип, аракет жасап жатабы же жокпу деген суроо менен шаар мэрине баш бактык. Мен өткөндө эмеси менен сүйлөшкөм, облбаткоздун жетекчиси менен. Ушуну кандай кылсак болот, бир жолу барбы, ограждение кылыппы, же тоссокпу, же бир тосмолорду койсокпу, или же үстүнө бир жапсак болобу деп суроо берип көргөнмүн. Десем, ал киши айтып калды, бул жерде эми бюджетибиз деле позволять этпейт, бул өтө көйгөйлүү эмес. Мэр катары ушу шаардын башкармалык катары мен дагы өтө проблема деп эсептеймин. Эрте буюрса Бишкек шаарына барам, жолукканы ошол мэриясы департаментине барып жолугуп, министрлерине ким чече турган бир кандай маселе мүмкүн болсо жардам бергиле деп суранып, ушуну аракет кылайын деген оюм бар. Облус борборунун жашоочуларын кооптондурган дагы бир экинчи канал сиздер көрүп турган мына ушул канал болуп саналат. Бул каналдын чет жээктерини мына ушундай тосмолор менен тосуп койгон менен бүгүнкү күндө арасында мына ушундай ачык жайлар калгандыгы бул ушул жердеги жергиликтүү жашоочулардын жана алардын балдары үчүн кайрадан эле кооптуу абалды жаратып турат. Ерчтери каналын жасаганда Кытайлар реконструкция жасады. Бул жөнүндө да айтканмын, жолукканмын тиги облбаткоздун начальник башкармасына. Ал айткан, байке мен үстүн жаптыра албаймын, бирок ограждение кылып тостуруп берейин деп, бирок ошол киши айтканымна көнүп, ошону тостурду да, эки жагынчы населенный пункттун ичинде эл жашаган жерден тостуруп берди. Бирок бул кишиге ыраазычылык айтып коюш керек. Бул аракет кылып тостурду ошол каналды. Бирок могу рекени бул эми айтып атат да, Батыркан каналыны. Бул өтө проблемный байке. Эгер мүмкүн болсо өзүңүз да кайрылып көрсөңүз болот деген да.
Калкты кооптондурган каналдардын көйгөйүнө тиешелүү тараптардын көңүлүн буруп, адам өмүрүнө коркунуч жаралбаса экен деген тилекте маселени көтөрдүк. Алдыда көйгөйдү чечүүгө кайдыгер карабаган инсандар чыгып, маселе чечилет деген тилектебиз. Канышай Ашимова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.